Assalamu alaikum dostlar. Биздин эң биринчи койгон объекттерибизден биринин үйүнө келдик, мынакей Тайраканы ХБКда. Тайрака, assalamu alaikum. Кандайсыз? Алейкум салам. Кандай кыштадыңыз? Айтыңызчы мына элге негизи. Тепло ойносоз. Негизи бул жылуулук насос деген нерсе аябай жакшы экен туугандар мына. Ким жылуулукка муктаж болгон болсо, жанын кыйнабайын десе, акчаны азыр расход кылам десе, отушудан койдургула ушул Тынарбек деген балага. Быйыл кышта коюп берди. Жыргап эле чыктык. Ысып, аябай жакшы. Мурун өчүрүп коесуң. Тесттен иштейт элеңиздер, а? Тестке мурун канча чыгат эле? Улап жүргөнүнөн азыр. Тестти 30-40 миңге айына көтөрүп коюп, үздүк муну. Үзүп азыр быйыл ушуну койдум, аябай жакшы иштеп атат. Айына канча чыкты? Айына ушу 5,5 миң, 6 миңге жетпейт экен да. Бир айда. Жакшы жаксаң 6 миң экен эми. Болбосо ушу 5 миң. Аябай жакшы негизи. Пульт менен башкарасың ушу. Күл чыгарам, көмүр алып келем, машакат жок да. Ушу. Свет өчсө, движок коюп берген, движок заретип өзү жүрөт, ATS коюп койгон. Свет келгенде өчөт. Свет өчсө белки умный котел деле иштебейт да ал деле. Ооба. Бул жакшы экен лучше, аябай сону. Звугу жок. Шабылдык. Азыр Каалаган күнүң, маселен азыр жаздын күнү ham кар жааса, кардын суу келсе, күлүчат этсең, түнү ысык отурасың. Жыргал жашоо да. Сон байке тамашалашат деп, тепло ойносоз нары жака буруп бер деп да. Мына кошуналардын түтүнүн нарака үйлөп турсунчу, та бияка келип калып атат депчи. Ошол туугандар, кимге тепло ойносоз керек болсо, кайрылуу бересиздер. Биз кызматтабыз. Буюрса, азыркы учурда уже Ошто өзүнчө команда иштеп атат, Бишкекте өзүнчө команда, Көлдө өзүнчө команда иштеп атат. Кызматтабыз. Баарыңыздарга салам алейкум.